Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай таамдуу, таттуу, ширин, дасторкондун көркү болгон чак-чакдарды жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач идишке 3 жумуртканы салабыз. Анын үстүнө жарым чай кашык соданы салып, жакшылап аралаштырып, үстүнө 100 мл жылуу суу куябыз. Бизге 600 грамм ун керектелет. Аны аз-аздан ээлеп, камыр жасашты баштайбыз. Камырды жасап алган соң, аны тыныктырбай эле 3 бөлүккө бөлөбүз. Бөлүп алган соң экөөсүн үстүн жаап тыныктырып коебуз. Ал эми бирөөсүнө кичине жайып, үстүнө жөнөкөй эле муздак суудан бир аз куюп, 2 аш кашыкта какао салып, жакшылап ийлеп алабыз. Албетте бул какао кошуу шарт эмес. Аны кошпой эле жасаса да болот. 2 аш кашыгын коштук. Жакшылап ийлейбиз. Мына эми камырларыбыз даяр. Астына ун сеп, тыныктырбай эле жайып жатабыз. Жуп-жука кылып жаябыз. 1-2 мм жукалыкта. Мына экинчи камырды жайып алдык. Эми эң акыркысын жайып жатабыз. Какао кошулган камырды үстүнө коюп, экөөнү бирдей кылып жайып, чоюп алабыз. Жакшылап жайып алган соң, эң акыркы камырды коюп, жакшылап түздөп жаябыз. Даяр болгон камырды кесебиз. Баарын кесип алган соң, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп алабыз. Эми кызыган майга жай отто бышырабыз. Майга салганда эле өзү орусча айтканда пышный болуп көтөрүлөт. Эми кезек сиропто 1 стакан кумшекерге 1 стакан сууну куюп, кумшекер эригенче жай отто аралаштырып турабыз. Дагы да ширин болуусу үчүн 1 аш кашыкта бал коштум. Мына сироп даяр, кичине коюлашты. Муздагандан соң чак-чактын үстүнө куюп алабыз. Бул арада сиздерден кечирим сурайм. Сироп даяр болгуча болбой эле бөбөктөрүбүз жеп коюшту. Мына биздин даамдуу, ширин жана дасторкондун көркү болгон чак-чактарыбыз даяр болду. Албетте сиздер да даярдап көрүңүздөр. Каналыбызга катталыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.